Мына 9 ай болду, регламентибиз жок. Бул кандай жогорку кеңеш? Биз жогорку кеңештин жумушун баштаганда 10 күндүн ичинде регламентти кабыл алып, анан баштайт элек. 9 ай болду, регламент жок. Ушул жогорку кеңешпи? Ушул жогорку кеңеш, ушул жогорку кеңештин кебетеси ушулбу? 9 ай болду, өзүнүн ички эрежесин эптей албаган жогорку кеңеш өлкөгө, элге пайдасы тиеби? Тартиптин жоктугун көрүп атабыз. Регламенттин бузулуп атканын көрүп атабыз. Регламентти бузуп аттап мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Мына ошол өзүбүз сактабаган мыйзамды өзгөдөн биз талап кылганга моралдык укугубуз барбы? Жок, урматтуу депутаттар. Жок. Мына эл менен барып жолуктук, баарыбыз жолуктук, көрүп атабыз. Көрдүңүздөрбү? Жарым жыл иштегенибизге барбай, элдин арасында 7-чи чакырылыштын депутаттары тарасын деген маселе коюп атат. Мен биринчилерден болуп колдойм. Себеп биз укугубуз жок ушундай болуп отуруп иштегенге. Биз иштей албашыбыз керек, мындай болбойт. Мындай болуш мүмкүн да эмес. Мына регламентке каршы пикир келди дейт. Көрдүм. Бирок айтып атпадыңар беле? Биз келиштик, макулдаштык, ушундай болсун дедик. Бирок аягында эмне болду? Кайрадан эле жогорку кеңеш баягы президенттин референдумдун деңгээлине түшүрүп койду. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.